Ассаламу алейкум. Представься, пожалуйста. Саламатсыздарбы? Менин атым Саламат, фамилиям Иманов. Азыр 28 жаштамын. Учурда фотографмын, видеографмын. Кыскасы медиа тармакта көптөгөн жакшы фотосессиялар жасайбыз, роликтер тартабыз, реклама ролик тартабыз, клиптерди, кинотасмаларды жаратабыз. Буюрса, эгерде кимде кандай ушул тармакта сурооңуздар болсо, кайрылсаңыздар болот. Инстаграм паракчабыз бул. Сиз үчүн бакыт деген эмне? Бул суроону алдын ала чындап эле көп эле ойлондум. Бир жоопко келдим. Адамды негизи бактылуу кылган нерселери көп экен. Чындыгында материалдык жактан, менталдык жактан, руханий жактан аябай көп нерсе бар экен, бирок ошонун баардыгын жалпылап туруп бир сөз менен айтканда, бактылуулук бул адамдын ичиндеги жан дүйнөнү тынчтык экен. Эмнеге дегенде, мисалы, сени канчалык акчаң бар болсо дагы, канчалык байлыгың бар болсо дагы, ошонун баардыгынын аркасында бир нерсе болсо жан дүйнөң тынч эмес, демек сен аны толук кандуу пайдалана албайсың, ошонун рахатын ала албайсың. Ошол эле себептен мисалы кээ бирөө там үй бүлөм болсо дейт, бирок ошол үй бүлөңдү каржылай албасаң, ошол үйгө келгенде үй бүлөңдүн абалын көрүп жүрөгүң сыргып турса, бул дагы бактылуулук эмес да. Демек кээ бир учурда акчаң жок болуп туруп, же болбосо да бул кен дүйнөдө бири бар, бири жок. Бирок ошол эле учурда жүрөгүң тынч болсо, менин оюмча бул эң чоң бактылуулук мына ошол эле. Сонун аябай жакшы түшүндүрмө болду. Бактылуу болуш үчүн кандай аракеттерди сиз өзүңүз жасайсыз? Мен өзүмдүн илгертен темирден салган бир өзүмдүн эрежем бар. Жашоодо эмне гана болбосун, все к лучшему деген нерсе бар. Анткени жашоодо баардык нерсе болот, өйдө болот, тылдый болот. Эми жакшы болсо жакшы албетте. Бирок жаман болуп калса, ошонун аркасында бир жакшылык бар деп өзүмдүн ичимен жоруп коюм, ошого мындай чын ыкласымдан ишенем да. Ишенгениmin аркасында сөзсүз түрдө бир жакшылык келет. Анан кийин таң калып, кайра мындай жүрөгүмө карап, ошол нерсеге өзүм ыраазы болуп коем да. Демек, бул нерсе мени дагы да бактылуу жашаганга, бүгүнкү күндүн дагы да жакшы жактарын көбүрөөк көрө билгенге жардам берет. Эң кыскача эле нерсем ошол. Все к лучшему деген нерсе бар. Бактылуулуктун 3 сапаты. Бактылуулуктун 3 сапаты. Бактылуулуктун негизи сапаттары менимче аябай эле көп болуш керек, бирок ошонун арасынан үчөөнү тилип айта кете турган болсок, биринчи бул ыраазы болуп жашоо. Баардыгын ыраазы болуп жашаш керек, анткени Менделеев айткан го, канчалык гана бийик болбой, же канчалык гана төмөн болбо, баары бир сенден төмөн дагы, сенден жогору дагы адам болот депчи. Андыктан азыркы өзүңөрдүн жашап аткан жашооңор бирөөнүн аткарылбас тилеги болушу мүмкүн да. Ошондуктан кандай гана ситуация болбосун, биринчи кезекте ыраазы болуп жашаш керек, шүгүр кылыш керек. Эгер шүгүр кылып ыраазы болуп жашасаң, дагы да көп нерсе болот, дагы да көп нерсе келет да. Бул эң биринчиси менин оюмча ошол. Экинчиси кечиримдүү болуш керек. Анткени менин билишимче, ичинде бир нерсе кек сактаган, таарынган, капа болгон адамдардын башка бирөөгө эмес, өзүнө эле өзү зыян тиет. Бул нерсе бактылуулук эч убакта алып келбейт. Үчүнчүсү, бактылуу болуп жашаш үчүн менин оюмча бул баардык жактан жакшыны көрө билиш керек. Анткени 100% жаман адам болбойт, 100% жакшы адам болбойт. Анан адамдардын арасынан эмнени издесең, ошону адам сага берет. Ошону адам сага көргөзө алат. Мамилесинен болобу, жүзүнөн болобу, кандай алдында кандай гана ситуация болбосун, ошонун жакшы жагын көрө билип, ошого ыраазы болсоң, жаман жагы көрүнбөй деле калат. Анан бул жактан суроо бар да, сага ошо жакшысы керекпи, же жаманы керекпи дегенчи. Албетте жакшысы керек. Демек, баардык жактан жакшыны издеп, жакшыны көрө билген жакшы бир сапат бар. Ошону ал балким эгер жок болсо, акырындап практиканын аркасынан өзүңөргө келтирип алсаңар болот. Ал жөн гана жакшыныкай ой жүгүртүп, жакшыны көрө билип, ошол нерсени айта жүрсөңөр, бул дагы бактылуулуктун жертөлөөчү дагы бир себепкер болот десем болот. Сонун аябай жакшы жооп болду. Анан биздин катталуучуларга 3 кеңеш бере кетсеңиз, бактылуулукка карай жолдо 3 кеңеш. Ар бир адамдын жүрөгүндө караш керек да, менин оюмча. Анткени баарыбыздын жүрөгүбүз бир, бирок ошол жүрөктүн ичинде ар бирөөбүздүн башка нерсе бар да. Эгерде мисалы ошол жүрөгүңүздө үй бүлөңүз болсо, анда ошол үй бүлөңүзгө көбүрөөк маани берип, ошол үй бүлөңүзгө жакшы кылганга аракет кылыңыз. Эгер ошол жүрөгүңүздө балким бизнес болсо, акча болсо, демек максаттарды бийик коюп, ошону жетип, ошону багындырыңыздар. Эгерде жүрөгүңүздө жараткан болсо, демек өзүңөрдүн иманыңарга, өзүңөрдүн сүннөтүңөргө жана ошону эле өзүңөрдүн кылып аткан ыкласыңарга бекемдеп турула демекчимин. Бул эң биринчиси.
экинчиси албетте ошол ментальный, ошол эле моральный жана ошондой эле духовный жактар бар. Ошол жактарды баардыгын бирдей ала кеткенге аракет кылыш керек. Бул эми адамдык касиеттер да. Бирөөнү жаман айтпаш керек, бирөөнүн акысын жебеш керек. Канткен күндө деле ал деле по-любому адамдын ичине кала берет, сыртынан билинбеш мүмкүн, бирок ичиңден ал нерсе жей берет да. Ал нерсе эч убакта сени бактылыкка алып келбейт менин оюмча. И адам соокусу болгондон кийин негизи адамдын философиясы менин оюмча адам жакшылык кылганда ошол өзүн бактылуу сезет да. Ошол үчүн көбүрөөк жакшылык кылгыла башка бирөөнө. Анткени адам өзү жалгыз жашаш кыйын болуп калат да. Ошол үчүн адам эгерде бирөө жакшылык кылса, ал адам өзүн бактылуу сезет да. Менин оюмча ошол. Анан ушул нерселерди эле эске алсаңыздар жаман болсо керек. Аябай сонун болду. Жакшы кеңештер болду. Рахмат сиздерге, Алла ыраазы болсун. Рахмат. Сизерге рахмат.